Күндөн күнгө бизде бейтаптардын саны кыскарып келатат. Бурун 6 корпус иштеп аткан болсо, ушул тапта 1 корпус анан жандандыруу бөлүмү иштеп атат. Бир корпусубузда 8 бейтап жатат, жандандыруу бөлүмүндө 6 бейтап жатат. Корпуста жаткан 8 бейтаптын абалы канаттандырылып, жандандыруу бөлүмүндө 2 бейтаптын абалы оор, калгандары мындай канаттандырылык. Эртең бүрсүгүндөрдөн аларды корпустарга которобуз. Өлүмдөр бир жуманын ичинде катталган жок. Барыңызга маалым болгондой эле, Семетей госпиталында 6 корпуста бейтаптар жайгаштырылса, бүгүнкү күндө бейтаптардын саны азайып, 5 корпусубуз жабылып, 1 корпус иштеп, ошол менен биргеликте реанимациядагы бөлүмү иштөөдө. Чыгарылган корпустардын иштери дезинфекцияланып, электр жабдыктары каралып, суу түтүкчөлөрдүн оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Семетей госпиталында азыркы кырдаалга ылайык ооруп аткан оорукчандарга тамак беребиз жана ошондой эле ушул жакта тейлеп аткан медиктерге, МЧСтерге 3 маал тамак берилет, ысык тамак. Эртең мекисин каша, түштө кайнатма шорпо, буга бышырылган экинчи тамак менен эт менен берилет. Жана ошондой эле ысык токочторду өзүбүз жасап беребиз. Бул жакта иштеп аткан медиктер главврач менен кеңешип, ошо кандай тамактары ылайык болот, ошого ылайыктап аны жасап беребиз.